Израилдин премьер-министри буларды Хамас пайдаланган террордун мунаралары деп атады. Израил аларга бир-бирден сок куруп жаткан чакта Газанын үмүтсүз калкы үчүн бул мунаралар жаңы коркунучка айланды. Вайл Шабан Израилдин армиясы чабуулга 15 мүнөт калганда эскертүү бергенин бизге айтып берди. Ал аман калганы менен анын чатыры жана буюм-тайымы жок болду. Ушунун баары бизди түштүккө кетүүгө кысым жасоо үчүн кылынууда. Бирок биздин кеткенге акчабыз жок. Жада калса жегенге унга да акча жок, дейт ал. Израил Газа шаарын алуу үчүн аскердик операциясын баштоо алдында тургундарды түштүккө кетүүгө чакырды. Бирок Амар Суккар сыяктуу 100 миңдеген адамдар кетпейбиз же кете албайбыз дешүүдө. Жагабы же жокпу, Нетаньяху, биз кетпейбиз. Барып Хамас менен согуш. Барып аларды өлтүр. Биз күнөөлүү эмеспиз. Түштүккө карай 30 чакырым алыстыкта Газанын чек арадагы Рафах шаары жайгашкан. Былтыр Израилдин премьер-министри бул Хамастын акыркы чордону экенин билдирип, аны алууга өз аскерлерин жөнөткөн эле. Израил армиясы бүгүн бизди жакын жерде курулуп жаткан жаңы гум жардам таратуу борборуна катуу көзөмөл астында алып келди. Газанын чек арасын бойлой жүрсөңүз, жол боюнда ушул сыяктуу ээн калган жерлерди көрөсүз. Израиль миллиондой газалыкты Газа шаарынан түштүккө көчүүгө шыктандыруу максатында Рафахтагы урандылардын ортосунда 2 жаңы гум жардам таратуу пунктун курууда. Бирок көптөгөн адамдар бул жайлар коопсузбу деп тынчсызданып, башкаларынын кетүүгө шарты жок болуп турган чакта бул аракет элди келүүгө көндүрүү үчүн жетиштүүбү деген суроо туулууда. Согуш жүрүп жаткан аймактарда гум жардам таратуу татаал жана оор иш. Көп нерселерди үйрөндүк. Каерде жолдор бар экенин, кайда баруу керектигин, каер коопсуз экендигин жана элди аскерлерге жакындатпоо, кийин кооптуу абалда калбоо керектигин билдик. Буунун айтымында май айынан бери Газа гуманитардык фондунан гум жардам алууга аракет кылган 1100дөн ашуун адам каза болду жана гуманитардык аймактарды Израил кайра бомбалап келди. Августтун аягында бир нече күндүн ичинде эле баш калкалоочу жайларда, мектептерде, чатырларда, гум жардам борборлорунда 100дөн ашуун адам өлтүрүлдү. Эл аны көрүп, эмне үчүн көчүшүбүз керек дешүүдө. Менимче азыр негизги көңүл бурулчу маселе бул кырдаалды жеринен көрүү. Ошондой суроолордун айынан көптөгөн ишараттарды көрүп жатабыз. Бул Хамастын иштөө ыкмасы. Анткени алар адам өмүрүн сактоого эмес, Израилге эл аралык кысым жасоого аракет кылышууда. Ал эми азыр Хамас эмне кылып жатат? Хамас элге кетпегиле, силер биздин калканыбыз болосуңар, түштүккө көчпөгүлө деп жатат. Биньямин Нетаньяху эл аралык аренадагы каршылыкка карабай Рафахты алдык деп мактанды. Эми ал ок атышууну токтотуу келишиминен оолактап, Газа шаарына аскерлерин жөнөтүп, ал жерде жеңиш маанилүү деп жатат.